Так, жакшы эле, жамын алып коем мында. Саламатсыз урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор, Процесс KG сайтында кайрадан түз эфирди улантабыз. Биз бүгүнкү темабыз ошо Улуттук банктын тегерегиндеги УДУ боюнча кеп кылмакчыбыз. Бизде бүгүн түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраев мырза. Самат мырза, ошо алыскы сапарда жүргөнүңүзгө карабай, биздин ошо сунушубузду кабыл алып кошулганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз, түз байланышка чыкканыңыз үчүн. Анан коомчулукта мындай түшүнүксүз эле бир нерселер болуп атат, элдер түшүнбөй атат, эмне болуп атат, кандай болуп атат депчи. Анан кийин ошо жанагы Фролов деген бир киши жөнүндө кеп болуп атат. Анан тиги Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун кеткени тууралуу да мындай түшүнүксүз эле жагдайлар болуп атат. Сиз мындай жалпак тил менен эмне болуп атканы тууралуу мындай кыргыз элине түшүндүрүп айтып коюңузчу кыскача. Негизинен биз жылдын башында Садыр Кожоевич президент болуп келгенде тапшырма берген. Биздин экономиканы терең реформалоо үчүн концепция жазгыла депчи. Жумушчу топту мен өзүм жетектегем. Ошол жумушчу топ концепциянын аты Бай жана бактылуу Кыргызстан деген концепция да. Ушул концепцияга ошол сиз айтып аткан Фролов, биздин жергиликтүү эксперттер менен чогуу концепцияны жазып чыкканбыз. Ал концепцияда 3 тармак каралган да. Биринчи финансы тармагы, анан кийин налог тармагы, анан пенсиялык камсыздоо тармагы. Биздин налог тармагы боюнча жаңы налоговый кодекс жазылып бүттү. Ал коомдук талкууда турат. Андан сырткары мынау социалдык камсыздоо боюнча мыйзам дагы Жогорку Кеңешке киргизилип атат. Ал дагы биринчи окууда кетип атат. Анан үчүнчүсү мынау Улуттук банктын мыйзамына өзгөртүү киргизип атабыз. Бул биз ушул эксперттик биздин Кыргызстан эмнеге өнүкпөй атат, 30 жылдан бери эмнеге ушундай акыбалга келдик деген суроо биздин алдыбызда турду да, ушул эксперттик топтунчу. Анан ошонун биз жанагы оорусун таптык деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө финансовый сектор бүгүнкү күндө 7 жылдын ичинде пландуу түрдө талкалангандыгычы таап чыктык да. Бул деген мына өзүңүздөр мына бир эле жалпак сөз менен айтканда продуктовый магазинге кирип көрүңүзчү. 70-80% биз сырттан алып келип жеп атабыз, туурабы? Бул биздин азык түлүк коопсуздугуна да кедерги тийгизет да. Бүгүнкү күндө ошол жактардан кошуна мамлекеттен азык түлүк келбей калса, биз ачка калабыз Кыргызстанчы. Бул жагынан мына эмне себептен андай акыбалга келдик? Себеби мына финансовый сектор бүгүнкү күндө Евразиялык чөлкөмдө эң акыркы аябай начар абалда экенбиз да. Биз мактанып атпайбызбы, сомубуз күчтүү, тиги бу деп. Эми сомдун күчтүүлүгү ал жакшы нерсе. Бирок биздин экономика менен дал келбей атат ошо сомубуздун күчтүү болгону. Мындайча айтканда, бүгүн биздин ишкерлерге бул жерден продукцияны чыгаргандан көрө, мындайча айтканда, сырттан алып келип бизге мындайча айтканда арзан түшүп атат. Бүгүнкү күндө мына Казакстандын, Өзбекстандын, кошуна мамлекеттердин продукциясын колдонуп атабыз. Бүт жалаң эле. Мына кече мага келиптир, Казакстандын продукциясын сунуштап, булар айтып атат, биз сизге 3% менен эле кредит беребиз дейт. 3% менен кредит дейт. Бул эмне деген? Биздин продукцияны өпсүн алсаңыздар 3% менен кредит берем. 3% деген биздин ишкерлердин түшүнө да кирген эмес. Туурабы? Кандай дейсиз? Чүнкү банковский сектор арзан финансылык ресурстарды предлагать ете албай атат, сунуштай албай атат биздин ишкерлергечи. Ошондуктан биздин өнөр жайыбыз, биздин айыл чарбабыз, бардык эле ишкерлерде бүгүнкү күндө мындайча айтканда тормуз болуп атат. Биздин мына баягы ишкерлик жактан талантыбыз бар үчүн эле кармалып келатат, чынын айтканда. Ушул биздин өзүбүздүн жалпы экономикабыз ошонун эсебинен калган. Эгерде кече мына Азаттыкта көрдүңүздөр, биз эксперттер талайт деген эмесинде передачасында мен айттым. Ошол жерде мен жанымда турган эксперт жигит айтып атат. Экономикага финансы тармагы экономикадан көз каранды деп атат да. Финансы тармагы экономикадан. Мен айткым келет элем. Экономика финансы тармагынан көз каранды болот. Биз мындай тескерисинен кийгизип койдук да. Ошондо эксперттерибиз эле эмес, жалаң эле. Биздин бүт ушул мындайча айтканда мен айтам,
чиновниктерибиз биздин өзүбүздүн мындай жүргүзүп аткан саясатыбыздагы биз экономиканы эле өнүктүрсөк бүттү финанс тармак өзү өнүгүп кетет эмес. Тескерисинче биз финанс тармагын өнүктүрмөйүнчө биздин экономика кыйналган. Мына ошого ким мына мен айтып атабыз, биз айтып атабыз. Улуттук банктын төрагасы бул президенттин, жогорку кеңештин төрагасынын, өкмөт башчысынын кеңешчиси, финансылык кеңешчиси. Эгерде финансылык кеңешчи ушундай кеңештерди берип отурса, мына 7 жылдан бери ушундай туура эмес кеңештерди берип отуруп, бүгүнкү күндө финансылык коллапска алып келди. Мына сиздер билесиздер, миллиондон ашык биздин кыргыздын жарандары карызга батып, акчасын төлөй албай кыйналып атат кредиттердин пайыздары, үстөк пайыздары абдан чоң деп койсок да болот. Биздин ушул финанс секторунда 134 микрокредиттик компания иштеп атат. Эми 134 микрокредиттик компания кереги бар беле деген маселе турат. Эми бул мындайча айтканда бул микрокредиттик компаниялар негизинен өзү башка мамлекеттерде бизнести каржылаш үчүн түзүлөт экен. А бизде болсо микрокредиттик компаниялар мына дары алганга, мындайча айтканда той өткөзгөнгө, кудага барганга, анан тиги бул ушундай маселелерге кредитти залог жок берет экен. Проценти, пайызы 30-40%. Эми өзүңүздөр мына айла жок эле ушул биз баягы биздин кур намыс менен мындайча айтканда биздин элибиз карызга батып атат да. Бул өзүнчө эле бир баягы бири-биринин арканан кубалаган бир нерсе. Мен айтып атам, ушу 134 микрокредиттик компаниянын ээлери 134 ишкана ачып койсо болот беле? Ошол жерде ар бир ишканада менин оюмча бир 50ден кем эмес адам иштейт болчу. 20, 30, 50ден киши иштемек. 134 компания көбөйтүп көрсөңүз, 10 кишиден иштесе 1300 кишиге, 340 кишиге жумуш орун берип атат, туурабы? А биз улуттук банктын туура эмес саясатынан ошондой бүгүнкү күндө коллапска алып келип атат. Ошондуктан күндө улуттук банктын төрагасы кетип атат. Улуттук банктын төрагасынын кеткени мыйзам ченемдүү. Себеби бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, буга чейин айтып бердим. Бул киши биздин мыйзам, мына биз мыйзам жазып турат. Бул илимий техникалык прогресс. Мына мыйзам финансовый сектордо 2 революция болгон. Биринчи революция качкан гана 90-жылдардын аягында мынау интернет пайда болгондо финансовый революция болду. Жана интернет банктар ачылды, тиги ачылып атты. А экинчи революция 2010-жылы башталды да. 2010-жылы мына жаңы финтех компаниялар ачылгандан баштап экинчи революция башталды. 11 жылдан бери революция жүрүп атат. 11 жылдан бери бир кадам кылбаган биздин улуттук банктын эмне кереги бар деген мындай төрагасы. Финтех жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи. Финтех деген эмне өзү? Биз финтех десе бул окуу жайды түшүнүп атабыз көбүбүз эле. Финтех деген бул жаңы финансылык жасаган финансылык компания да, сунуштаган. Улуттук банктын ордунда болобу ал? Жок, улуттук банктын ордун эч качан эч ким ээлебейт. Улуттук банк бул бардык мамлекеттерде болгон и боло берет улуттук банк. Бул мындайча айтканда жаңы инновациондук технология, жанагы биздин банктарды биз изилдеп келгенде биздин банктар 4 категорияга бөлүнөт экен. А, Б, В, С дегенчи. Биздин Кыргызстандын банктары 4-5, 6, 7 категорияда кирбейт экен. Бул категориялар мына жанагы баягы надежность деп коет да, ошондой показательдер боюнча биздики мындайча айтканда эртең эле банкрот болуп калат тургандай деген банктардын катарына кирет экен да. Ошондуктан биздин банктар бүгүнкү күндө рейтинги жок экен да, кыскасы айтканда. Араң эле иштеп турган банктар экен. Мына азыркы кечеки улуттук банктын отчетунда көрсөңүздөр, 5 банк бүгүнкү күндө 3 банк банкрот болуптур, 2 банк банкрот болуунун алдында турат деген отчетун берип атпайбы? Мына бүгүнкү күндө биздин банк секторунун кылып аткан иши. Ошондуктан бул жерде финтех компанияны дагы айтып коеюн, бул финтех компания биздин банктарды дүйнөлүк технологиялык жактан дүйнөлүк деңгээлге көтөрө турган эме да, технология, программа. Бизде бүгүнкү күндө мына азыр бир мактанып атпайбызбы, бир QR кодду мына акчаны могу телефон аркылуу төлөө. Бул 10 жыл болду уже келген, башталганында. А бизге эми бүгүн 20-21-жылы келип атат. Эми уят да. Ушул технологияны ошол эле 10 жыл мурун алып келсе болот беле? Болот эле. Биздин рынок, чынында финансылык рынок абдан кичинекей.
Бирок ошол эле кезде мына биздин ар бир жараныбыздын санына бөлгөндө Арменияда финансылык рыноктун активдери 12,2 миллиард экен. А элдин саны 3,2 миллион. А биздики 3,6 миллиард доллар, а элибиздин саны 6,7. Ошондо мына Армениядан биз 8 эсе жарды болот. Сиздин жаныңызда Армения отурса, анын акчасы 8 эсе көп болуп калат да. Сиз жеңесизби же Армения жеңеби? Арменияда өзүңүздөр билесиздер, Азербайжан канча жылдан бери согушуп атат, туурабы? Бул деген мен сизге далилдеп атам. Жөн эле мындай биздин улуттук банк жаман, анан тиги бу деген сөз жок. Мен цифрлар менен айтып атам. Могу көзүңөрдү ачсаңар, мына улуттук банктын ишкерлери, силер мына дүйнөлүк финансылык борбордо 2000 киши иштейт экен, а силерде улуттук банкта 705 киши иштеп атасыңар. Эми 705 кишинин эффективности жок болуп атпайбы? Булардын бюджети 1 миллиард 200 миллион сом болуп атат бюджети. Биздин жогорку кеңештин бюджети 800 миллион сом болуп атат. Ошого дагы биздин маалымат каражаттары көрсөтүп атат. Эмнеге улуттук банк балып туруп, идан сиздер көп акча алсын, ага деле макулбуз. Бирок мына финансылык рынокто өктүрүшүбүз керек да биз. Бүгүнкү күндө элибизди кыйнап, карызга батырып аткан улуттук банктын бизге кереги барбы? Ошондой суроону бергим келет да. Эмнеге анан ушу Толкунбек Абдыкулов аябай жакшы иштеген, сонун болчу, буну көрө албастар кетирип атат дегендей баягы маалымат, коомдук пикир жаралып атат. Айтып коеюн, бизде финансылык сектордо коррупция абдан бийиктикке чыгып кетиптир. Коррупционный схемалар бар бул жерде. Мен ойлойм, баягы жеп аткан нанды тартып ийген адам баладагы эмчектен чыгарганда ыйлайт го, ошондой үй болуп атат да бул жерде. Эгер ушул финансылык технологиялар келсе, финансылык сектордо ачыктык пайда болот. Бул сөзсүз түрдө ачыктыкты киргизиш үчүн карама-каршылык болот да. Бул биз күткөн нерсе болуп атат бүгүнкү күндөчү. Биз күткөнбүз, ушундай блокировка болот, ызычуу кылышат. Анан бул жерде мындайча айтканда жаңы нерсени кабыл алыш, мына Англияда луддиттер деген болгон экен. 19-кылымдын башында луддиттер жанагы жаңы ткацкий станоктор киргенде, жана тигүүчүлөр жумушу жок калат да. Анан булар бул биз жумушу жок калабыз деп станокторду киргизбей деп революция кылган экен да, мына ызычуу кылган экен. Так эле ушундай нерсе болуп атат да. Бирок биз мындай 18 000 киши иштеген финанс секторун талкалай турган эч кандай бул жерде эме жок да. Бул акырын темп менен ушул революцияны жасаш керек. Бир күндө жасай албайбыз да биз. Бүгүнкү күндө мына биз айтып атабыз, наличный акчаны 3 жылдын ичинде кетиришибиз керек деп атабыз. Бул деген өзүнчө эле бир өтө чоң затрата болгон неме да. Мындайча секторда ошону акырындан ушу жаңы технология киргизгенде ошолордун баары ишке ашат да. Финансылык сектор өзүнчө бир ушул финансылык сектор аркылуу мына Сингапур 90% өзүнүн бюджетин ушу финансылык сектордон алат. Мына биз кичинекей мамлекетпиз. Бизге башка мамлекеттер кызыкпайт. Биздин экономика, биздин жерибизге биз ошон үчүн биз өнөр жайды өнүктүрүп, же болбосо майыл чарбаны өнүктүрүп, сесеттерин багынтырып алабыз деген ал жомок бул. Ушул убакка чейин жомок бул. Мына бүгүнкү күндө мына кече дагы биздин жанагы Өзбекстандан келген ишкер аялдар айтып атат. Биз ушул Кыргызстанга сүт азыктарын сатканга мен кызыктармын деп айтып атат. Элестетсеңиз, бүгүнкү күндө биз эми бүт мына айыл чарбабызды соккурулуп атпайбы? Мына сүт бүгүнкү күндө мына мен айылдарды кыдырып жүрөм. Биздин айылдыктар мына сүтүн сатып оокат кылып атышат. Ошол заводдорго сатып. Ошол заводдордун экспорту токтойт да, мындайча айтканда, туурабы? Сырттан экспорт келсе. Бүгүн аз деле Самат мырза, Фролов деген ким? Фролов деген ошо Бакиевдин убагында аябай бир коррупциялык схемага баткан, анан деп жогорку кеңеш трибунасында айтып болду. 3-4 банкты банкрот кылган деп. Бизде мындай да, бул Кыргызстанда черный пиар деген абдан өнүгүп калыптыр да. Таптакыр космический мындай скорость менен өнүгүп атты. Бул биздин өтө чоң кемчилигибиз да. Бу кече мына ыйык трибунадан сүйлөштү, бир нече депутаттар сүйлөштү, туурабы? Алар айтып атат. Мына Эшмат айтты, Иванов айтты, бул айтты деген сөздү айтты. Мен сиздерге мына далилдейбиз, мына убакыт көрсөтөт. Бир да фактысы жок. Сүйлөп атат ошол жердечи. Эң уят бул кыргыз элин эл аралык коомчулукка уят кылды булар. Эл аралык коомчулукка уят кылды. Бизди ушул Фроловдун артында турган
мына Белоруссиянын айтишниктери, ошол эле кезде башка Россиядагы, Новосибирскидеги, башка Польшадагы айтишниктердин баары карап турушкан. Себеби биздин максатыбыз ушу IT технологиянын аркылуу Кыргызстанды байытуунун концепциясын иштеп чыктык да биз. Ушул жактан биз Кыргызстанда чоң болот экен деп. Бүгүнкү күндө регионалдык финансовый центрдин, финансовый борбордун орду вакансия бош. Ошол орунга мына бүгүнкү күндө Казакстан, баары чукап атабыз. Анан бирок финишке жетейин дегени Казакстан финишке жетип калды. Биз эң артында чаап баратабыз да. Бирок биз ушундай амбициозный план коюп атабыз. Ушул жерден секирип өтүп, Казакстандан мурун ушул вакансияны алып, биз ушул борборду ээлеп калалы деген бизде так мындайча айтканда план бар да бизде. А ошого тоскоолдук болуп атат бүгүнкү күндө. Ачык эле айтайын. Фролов жөнүндө айтып койсоңуз, Фролов жөнүндө маалымат берип койсоңуз, өзүңүз тараптын маалыматты. Фролов мына Фроловдун бир-эки эмгегин айтайын. Бүгүнкү күндө Россия, биздин кошуна эң жакшы көргөн Россия, Фроловдун 97-жылы жазган налоговый кодекси менен жашап атат. Бүгүнкү күндө жашап атат. Мына ошону модернизация кылып өзгөртүп коюп жашап келе атышат мүмкүн. Алардын налог система сөзсүз түрдө эскирип калды. Ошон үчүн дагы биз Кыргызстанга супер современный экономиканы өнүгүүгө түрткү бере турган налог кодекс жазалы деген сунушту бердик. Бирок тилекке каршы биз бул финансы жак менен алышып атып, ал жакка көп көңүл бура алган жокпуз, бирок өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Азыр мына парламентке келгенде мен дагы өзүмдүн оюмду айтам. Биздин экспертный группанын оюн айтам ошол жерде дагычы. Бирок Фролов бир заслугасы. Экинчиси мына Фролов бүгүнкү күндө Сингапурда өзүнүн финансовый технология боюнча өзүнүн компаниясы бар. Ошол компаниянын негизги акционери болуп келди. Сингапурда сиздер билесиздер, аякта мыйзамдар абдан Видео өчүп калды. Мыйзамдар абдан абдан катуу да мыйзамдардын эмеси. Эгерде сиз мошенничество кылсаңыз, ал жерде мындай эметпейт, аларда даргасып кое турган дагы эмеси бар экен да бүгүнкү күндө ошондой. Ал жерде 1,5 ай Фроловду текшерип, ошол жерде компания ачып аткан адамды мошенниктеш бүгүн үчүн абдан уят. Анан кийинки ал жерде ал компания 2 жылдан бери абдан чоң ийгиликтер жаратып иштеп атат. Андан сырткары булар Америкада 2019-жылы бул кишинин проектиси номер 1 проект болду. Энергетика тармагында номер 1 проект болду. Финтек компаниясынын. Анан бул ушундай ийгиликтер жаратып аткан, анан бул киши эң жаш экономика илимдеринин доктору, эң жаш 33 жашында болгон бул кишичи. Анан өзүңүздөр билесиздер, науканын адамдары, мен ойлойм, көпчүлүк учурда мындай абдан кесипкөй, ошончолук мындай таза жүргөн адамдар болот. Анан ушундай таза адамды каралап, ушинтип мошенник деп, аферист деп сүйлөгөн, бул өзүбүз үчүн да уят да, өзүбүз үчүн уят. Мына Ошол сүйлөгөн, ошол жогорку кеңеште ошо Фроловду, ошо жана сиз айткандай жала жапкан, жанагындай неме айткан депутаттардын артында да банкирлер турат деп айтсак болобу сиздин сөзүңүзгө таянып? Сөзсүз деп айтсак болот, себеби эми биз азыр баягы атын атып, фамилиясын айтпай эле коелу. Биздин парламентте дагы ушу банкирлердин туугандары, банкирлердин кызыкчылыктары сөзсүз бар да, билесиздер да баарыңыздар. Аны жашырбай эле айтсак болот. Анан неме жана президенттин эмеси боюнча президент менен жолуктум деп айтпадыңызбы? Президент менен жолугуп ушу программаны иштеп чыгуу боюнча деп. Жанан президенттин пресс службасы кечээ күнү сизге жооп берди, жообуна түшүнбөй калдык да. Ушундай президенттин атынан биз эле сүйлөйбүз дегендей бир жооп айтты да. Анан кайра эле айтып атышат, Самат Ибраев президенттин атын сатып атабы дегендейчи. Потому что Жапаровдун тууганыбыз, Ташиевдин тууганыбыз, анан ага жолуктук деген нерселер көп болуп кетпеди бизде? Жок, мен бир нерсени айтып коеюн. Бүгүнкү күндө биз башка заманда жашап атабыз. Президенттик башкаруу туурабы? Бул жерде президент бүгүнкү күндө бүткүл бардык тоо келишикти өз мойнуна алды. Тоо келишикти өз мойнуна алган киши саясий чечимдерди кабыл алганга дагы мажбур болот да. Бул жерде мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул Толкунбек Абдыгулов же болбосо башка өкмөт башчысы могул бүгүнкү болуп аткан өнүгүү процессине алар жоопкерчиликтүү өзүнүн компетенциясында гана жоопкерчилик. Жалпысынан биздин президент жоопкерчилик да. Ошондуктан мен бул президент пресс службасында туура түшүнүп атам, булар дагы мындай ката кетирип албайлы деп атат. Бирок мен айтып коеюн,
Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күндө чынында эле ушу финансылык секторго дагы мына өзүнүн бул кечээ Толкунбек Абдыгуловду иштен алгандыгынын бир саясий чечими да бар деп айткым келет да. Себеби бул чынында эле финансылык секторго тормоз болуп атканын ал киши да көрдү. Мына жаңы киши келди, жаңы киши мына чечим кабыл алгын деп ошого жүктөдү. Биз ошол киши менен бүгүнкү күндө иштешебиз. Кудай буйрса, мен ойлойм, туура чечимге келебиз. И парламентте туура чечимге келебиз. Жаңы келген киши бул Бакиевдин кадры деген дагы ошо жогорку кеңештин эле сиздин кесиптештериңиз айтып атат. Бакиевдин убагында кылмыш иши козголгон дегенге чейин барып атышат. Эми мындай да, мен мындайча айтканда мурунку менен жашагым келбейт, азыркы менен келечек менен жашагым келет да. Адам ар кандай турмуш жолунда ар кандай может адашкан болушу мүмкүн. Может тигиндей ар кандай окуя болот. Бирөөлөр аны мындайча айтканда туура эмес кеңеш берип коюшу мүмкүн. Мен ал киши жөнүндө ошол эле мен чынын айтканда жакында эле тааныштым. Бирок кесипкөйлүгүн аз эми дагы байкайбыз. Кесипкөй адам деген дагы эксперттер бар. Бирок биздин дагы кайталап коеюн, биздин маалымат каражаттары ушундай душман катары кээде көргөзүп коет, элге душман кылып коет экен да ушундай. Анан биз өзүбүз да билбей калабыз. Ал кишидин дагы бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич өзүнүн мындайча айтканда бул кишини саясий чечим кылып туруп ушул кишиге ишенем деп койду да, биз ошого ал кишинин мындайча тандоосун сыйлашыбыз керек деп ойлойм. Анан келип алып туруп эле тиги бок, тиги сасык дей берсек, анда биз иштебейбиз. Анда ошону менен эле тигинин сасык экенин далилдеп жүрүп эле убактыбыздын баары өтүп атпайбы? Андан көрө иштеш. Толкунбек Абдыкулов аябай адыскөй, кесипкөй инсан эле. Эми кетти, эми доллар көтөрүлүп кетет, 100гө чыгып кетет деген дагы маалыматтар тарап атат. Паника кылып, элди дүрбөлөңгө салып. Айда Толкунбек Абдыгулов ушул долларды кармап турса анда билбейм, ал мен ойлойм Кыргызстан ошо бир эле кишиге муктаж болуп калган жок да мен. Ал туура эмес ой болуп атат. Себеби ал Толкунбек Абдыгуловго дагы канча 5-6 советник отурган, кеңешчи отурган. Ошол эле кезде ошол 700 киши ушул Толкунбек Абдыгуловго кызмат кылган, ошол Улуттук банктын чечим кабыл ошол киши чечим кабыл алган кызмат кылган кишилер отурат. Алар жумушунда бүгүнкү күндө иштеп атат да. Ошондуктан бул жерде эч кандай кооптонуу жок. Мына ушул доллардын кунун сактап келгенде мен ойлойм мына 520 миллион долларды интервенция кылып, ана күндө интервенция кылып сомдун курсун сактап калышалы жөнөкөй эле мына көчөдө жүргөн финансисттин да колунан келет болуш керек. А бул жерде аны биз жөн эле манас ордерине татыктуу киши кылып койбодукпу? Мен ойлойм ал жерде да чоң маселелер бар. Ал үчүн да кийин жоопко тартылышы мүмкүн. Биз аны толук мындай изилдегенге мүмкүнчүлүк бербей атпайбы? Бүгүнкү күндө Улуттук банкты эл аралык гана аудит гана текшерет экен, а счетный палата текшербейт. 7 жылдан бери бир да текшерүү болгон эмес ушул жерде. Сиз ойлойсуз, билесиз да, ушул текшерүү болбогон жерде сөз каталар болот. Бул жерде Толкунбек Абдыгулов ушул 7 жылдын ичинде Кыргызстандын экономикасын талкалаганына сөзсүз жооп бериш керек. Сөзсүз жооп бериш керек. Эми мына сиз чоң ишти алдым деп атпайсызбы өзүңүзгөчү? Мына башталганда эле ушундай жалаалар, кара пиарлар, ар түрдүү нерселер өзүңүздүн жеке аброюңузга, үй бүлөңүзгө, ишмердиңизге асылат. Эми сиз аягына чейин барасызбы? Кандай болсо дагы же Бул ишти биз мына мен 9 айдын ичинде абдан терең изилдедим, терең мындай эметтим. Бүгүн мен үчүн мындан артык нерсе жок, элге кызмат. Мага бүгүн эл мандат берди. Бул мандатты эртең мен элге барганда эмне деп айтам? Мен эмне кылдың Самат, ошол жерде отурдуң, ушуну айтып койсоң болот эле деген. Мен ушуну билип туруп айтпай кое албайм да. Ошол нерсе бүгүнкү күндө мына элдин ыйын көз жашы менен ошол жерде отурду 7 жылдан бери. Көз жашы менен мага канча 10 миңдеген адам ыйлап келип атты. Ошону көз жашын деле угуп туруп деле бир чечим кабыл алса болот эле да. Мен бул нерсени элдин көз жашын токтотконго толук мен өзүмдүн күчүмдүн баарын жумшайм, Кудай буйрса. канчалык кыйынчылык болсо дагы сизге эми анда Канчалык кыйынчылык болсо мен артка кайта турган жол жок. Себеби биз Кыргызстан бүгүнкү күндө ушунча 30 жылда туңгуюкка келдик. Биз уже мындайча айтканда бир туунун астында биригип туруп бир чоң чечим кабыл алып туруп, мына биз айтып атабыз, финансылык сектор менен IT технология эки вот сфера бизди Кыргызстанды мына боктон чыгарып кетет да. Эки сфераны өнүктүрүшүбүз керек, аябай өнүктүрүшүбүз керек. Бул жака биз инвестиция керек болсо, мен сизге бир шок болгон фактын айтайын. Африканын финансылык секторунда былтыркы жылы 1,5 миллиард инвестиция келди.
Эми Кыргызстан финансы секторунда келсин да мына биздин эле караколдук жигит финтек компания ачыптыр Америкада. 300 миллион доллар турат экен ошонун компаниянын стоимосу. Элестетпейсизби? Бизде 300 миллион доллар компания барбы бул жерде? Эчтеке жок. Биз кумтөрдүн гана алтынын карап коюп отурабыз. Болбойт да, мен айтып атам бүгүнкү күндө. Бүгүнкү мына финансыл сектор кумтөр мындайча айтканда кичинекей эле тамчы болуп калат. Эгер бир ушул жакта өнүктүрсөкчү. Рахмат. Самат мырза, ушундай бизге түшүндүрүктүү кылып айтып бергениңизге чоң рахмат. Дагы бир жолу бизге алыс жолдо жүрүп байланышка чыгып ушундай өзүңүздүн баягы оюңузду айтып бергениңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эми канчалык тоскоолдуктар болсо дагы аягына чейин туруп ушу иштин өтөсүнө чыгат деп ишенип турабыз сизге. Саламатта болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, Бай жана бактылуу Кыргызстанды да жашаганга бизге Кудайым насип этсин. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, бизде түз байланышта Процесс KG сайтынын түз байланышында Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраев мырза болду. Самат мырза, сизге дагы жолу чоң рахмат. Саламатта болуңуз.